Эгерде каттоодон өтпөгөн медреселер негизинен мыйзамсыз болуп эсептелет, алардын мүдүрлери, директорлорунун да буйругу жок болуп эсептелет. А буйругу жок адам иш жүргүзгөнгө укугу жок. Сузак районунда 50 аял билим алып жаткан мыйзамсыз иштеген медресе аныкталды. Маалыматка ылайык, мекеменин тиешелүү уруксат кагаздары жок. Тагыраагы расмий каттоодон өтпөгөнү такталды. Милициянын Сузак райондук бөлүмүнүн экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматы жеринде текшерүү жүргүзүп, мекеменин убактылуу ишмердүүлүгүн чектөөгө алды. Сузак району аймагындагы аялдарды окуп жаткан медресе аныкталган. Ал жерге алар биргеликте чогуу текшерүү иштерин жүргүзгөн. Текшерүү иштеринин натыйжасында чынында эле ал медресе эч кандай уруксат кагазы жок, өз алдынча эле ачып алып сабактарды берип жаткандыгы аныкталган. Кыргыз Республикасындагы дин иштерин, ушул окутуу иштерин көзөмөлдөгөн мыйзамга туура келбеген беренелер боюнча жалпы ошол иштетип жаткан жетекчисине 5500 сом айып пул салынган. Мындан дээрлик 2 жума мурун Сузактын Кызыл Тоо айыл аймагында да дал ушундай учур катталды. Анда УКМК аталган айылдагы мыйзамсыз диний билим берүүчү борбордун ишине бөгөт коюлганын маалымдаган. Диний борбордо 3 мугалим эмгектенип, 30га жакын жергиликтүү тургундар, тагыраагы аялдар билим алышкан. Сабактар жумасына 2 жолу өткөрүлүп, алар Курандын негиздерин жана исламий укук илимин үйрөтүшкөн. Ошол эле учурда мугалимдердин жогорку диний билими жок болуп чыккан. Атайын кызмат бул диний окуу борборунун ишмердүүлүгү токтотулуп, 5500 сом өлчөмүндө айып салынганын кошумчалаган. Бүгүнкү күндө бул сыяктуу каттоого алынбай, ишмердүүлүгү жүрүп жаткан мечит медреселерди мыйзамдуу каттоо иштери өлкө боюнча жүрүүдө. Жогорудагы диний окутуу борборлору да учурда расмий каттатуу аракетинде жүргөнү маалым болду. Облустук казыяттын маалыматында мындай уруксатсыз иштеп жаткан мекемелердин басымдуусу инвестиция менен курулуп, өз алдынча эле иштеп жаткандар. Аларга облустук казыят буга чейин эскертүү да беришкен. Мечит, медреселер боюнча каттоо иштери өтө кызуу жүрүп жатат. Бул боюнча мына президентибиз Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн түздөн түз кабары бар. Мындай нерселер негизинен эскертүү берилет. Алар иш жүргүзгөнгө, сабак окутканга укугу жок. Ал жерде документтер бүткөнгө чейин өз негизи сабак уюштурулбаш керек. Ушул эле нерсени мыйзам кандай талап кылса, биз дагы дал ошону талап кылабыз. Азыркы учурда биз мына муфтият баш болуп, госкомиссия менен биргеликте инвестициялардан ушул нерсени суранып атабыз. Биздин кайсыл районго, кайсыл айыл өкмөткө келип, ошондой иш-чара жүргүзө турган болсо, биринчи казыят менен кеңешип, мүмкүн алар салып аткан жерге караганда башка айыл муктажы көбүрөөк болушу тууралуу биз аларга мындай бир багыт, сунуш беребиз. Ошондой кылып салса, бул биздиге дагы ошол элге дагы пайдалуураак болот эле. Кошумчалай кетсек, кечээ Сузак районунун 4 тургуну Якын Инкар диний экстремисттик идеологиясынан баш тартышканын УКМК маалымдады. Алар мурда Якын Инкар диний экстремисттик ишмердүүлүгүнө катышып, экстремисттик идеологияны активдүү жайылтып жүрүшкөн. Жүргүзүлгөн профилактикалык иш-чаралардын натыйжасында алар өздөрү тандап алган диний багытынын туура эместигин моюнга алышып, жарандарды бул уюмдун өлкө аймагында иштөөсүнө жол бербестиги тууралуу билдирүү менен Якын Инкардын мүчөлөрүнүн мыйзамсыз кайрылууларына алданбоого чакырышкан. Кыргыз Республикасында тыюу салынган Якын Инкар диний экстремисттик уюмунун 2017 жылдан бери мүчөсү болгон. Азыркы учурда УКМКнын кызматкерлери менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин мен өз ыктыярым менен Якын Инкар уюмунан баш тарттым жана башка Якын Инкар мүчөлөрүнө ошондой иштерден алыс болууга чакырам. Кошумчалай кетсек, Жалал Абад облусунда 868 мечит бар, анын ичинен 725 атайын каттоодон өтүп, тиешелүү уруксат документтери бар. 115 мечиттин документтери даярдалып жатканы айтылат. Ал эми 28 мечитте эч кандай каттоого мүмкүнчүлүк жок. Анткени кызыл линияларда курулуп калган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.